Телефон аркылуу добуш менен айтса дагы талак болуп эсептелет. Эгер СМС аркылуу жазып берсе дагы талак болуп эсептелет. Телефон бири-бирине СМС жазып атканда бул даректүү болуп эсептелет. Башка бир адамдын телефонуна СМС жазган жок бул. Өзүнүн жубайына катталган номерге анын аты жазылып турган даректүү бир дареке, мындайча тагыраак айтканда өзүнүн жубайына кат жазып атат. Бул даректүү болуп эсептелет. Экинчиден, бул жазган сөз эске алынат. Эмне сөздөрдү жазды? Ачык сөз түрүндө жаздыбы? Жабык кыйыр түрүндө жаздыбы? Мисалы үчүн, мен сага талак бердим десе, талагы бир талакка жатат. Эгер жооңду бердим, мен сени бошоттум деп айтса, мында албетте суроо керек. Эки тарапты суракка чакырылат. Кандай ой менен айтылды? Ниети эске алынат. Ниетинде ажырашуу болгон болсо, бул айткан нерселерин талакка эсептесе болот. Демек, жыйынтыктап айтканда, СМС аркылуу аялы менен кат алышып жаткан учурда талак сөзүн айтса, же талак сөзүнө далалат кылуучу сөздөрдү айткан болсо, бул дагы талакка жатат.